азыр мынакей иш изилдөө ишинде жүрүп аткан болсо, мына ушундай урматтуу Рысбек Телманович, урматтуу төрага 1 минут маалымат алсаңыздар. Урматтуу төрага 1 секунд. Мурда 72-жылы бул азыркы свалка жерде киши жок болчу да. Анда 72-жылы эмес, 2000-жылы деле кишилер аз болчу. А бирок азыр бул шаардын ортосу болуп калбадыбы? Түшүнүктүү. Анын баары түшүнүктүү болуп атат. Рахмат. Кыскасы, биз ушул арай көз жарай комиссиянын жыйынтыгын мындай ачыктап чыгаралы дедик да. Азыр эми кийинки сөздү мына журналист катары иликтөө жүргүзгөн, социалдык тармактар аркылуу дагы жалпыга жарыяланып келген Улукбек Карыбек уулуна сөз берели. Чоң рахмат, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бул жерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы мэрия отурат да. Тилекке каршы, урматтуу Мирлан мырза, сиз жогоруда белгилегендей, бул жерде Бишкек шаарынын стратегиялык планы, концепциясы же ушул статусу жөнүндө глобалдуу жагдайлар каралат турган жерде өкүнүчтүүсү эл өкүлдөрү бир таштанды менен алек болуп, башыңарды ушуга оорутуп атасыңар да. Бул аргасыздыктан, бул турмуштун бүгүнкү эң проблемасына айлангандыгынан ушул акыбалга келип калдык. Эмне үчүн депутаттар бул жерде, эмне үчүн бул жерде ушул жергиликтүү эл, эмне үчүн Бишкек шаарынын тургундары ушуга баш оорутушу керек? Эмне үчүн? Мен таң калам. Мына 24 февралда жаңы мэр Эмил Абдыкадыров келди. Келгенде эле биринчи сөзү, менин биринчи приоритетим бул Бишкек санитардык полигонун жолго салам деди. Андай чакырыктарды бир эмес бир нече жолу кайсы жерде болбосун берип атат. Анан эми Кудай уруп жакында мына 15 мектепти президент тапшырма берип, финансыны бөлүп берди. Эгерде президент ошондой полномочия менен бюджеттен акчаны карап берсе, тажрыйбасы жок, мен деле салам ал 15 мектептичи. Бирок ушуну бетине кармап эле кайсы жерге барбасын, мен ушул 15 мектепти салдым. Муну президенттин демилгеси менен болуп атат. Анан шылтоосу ушу кайдан атат да. Мына Бишкек санитардык полигонунун наамын өзгөртүп койгула. Урматтуу мэрия, бүгүн ушул жерде мэр келиш керек эле. Мэрге карата биздин суроолорубуз бар эле. Бүгүн ушул жерге вице-мэрди жибериптир. Эмне тоскоолдук болуп атат? Же президент тоскоолдук кылып атабы? Же УКМК тоскоолдук кылып атабы? Же жогорку кеңештин депутаттары тоскоолдук кылып атабы? Же Гор кеңештин депутаттары тоскоолдук кылып атабы? Же эл чыгып алып митинг кылып атабы? 300-400 киши ушул полигонду чечпегиле депчи. Тескерисинче баары шартты түзүп, баары жолду бошотуп, бир дагы мэрге ушул мэрдегидей полномочия берген эмес. Кыргызстандын тарыхында мэрияда Бишкек шаарында эң чоң полномочия бүгүнкү мэрде турат. Кызматка кимди койсо өзү коет, кызматтан кимди алса өзү алат. Эч ким мына УКМКдагы коррупционерлердин башын жулам деп шартты түзүп берип койду. Президент чеч деп кызматка коюп койду. Бирок ыңжың дымагы дым болуп кетти да. Мен ушундан айтам. Так суроого, так кыскача жооп бериңизчи, урматтуу вице-мэр. Силерге ушул маселени чечүүдө эмне тоскоол болуп атат? Азыркы мезгилде мына буга азыркы тоскоолдук жок. Азыркы молдо иш жүргүзүлүп атат. Кудай буйрса, мына эмки жылы жыл башында биз баштайлы деп атабыз бул долбоорду ишке ашырып. Акыркы мына ошо бир эмки жыл башында баштап алсак, 2 жылда бул заводду куруп бүтөбүз го деп максат коюп атабыз. Биз эч качан ишенбейбиз. Мына эл айтып атат, депутаттар айтып атат. Үмүтүбүз үзүлгөн. Эч качан бүгүнкү багытыңар менен силер чече албайсыңар. Бул жагдайды башкача реакция кылыш керек. Урматтуу Мирлан Самойкожо мырза, сизге терең ыраазычылык, урматтуу эл өкүлдөрү, сиздерге алкыш. Эми сиздер бизге караганда, элге караганда президентке жакынсыздар. Бир кызмат ордун караңыздарчы ушул мэрдин. Тазалыкты айтпай эле коелу. Полигон эмес, мына бүгүн шаарга келди бул таштанды көйгөйү шаарда жаралып атат. Биз полигонду сөз кылып атабыз бүгүн.
шаардын ичинде кандай итбай чотбай чыгып атат. Мына эко комплекс деген фирманын жетекчиси, мына азыркы Бишкек санитардык полигонунун директору бу жерде отурат, Нурлан Жапарбекович дейт. Эко комплекстин директору ким? Я бывший директор Мына. компании. Биз буга чейин көтөргөнбүз. Бишкектеги медициналык аткоттор, ал жактагы тери заводдон чыккан эми оорунун жагдайларын айтпай эле коелу. Акыбалды көрдүңүздөр барыңыздар. Бүгүн ошонун жетекчисин алып келип Бишкек санитардык полигонуна директор кылып коюп атат. Ким кепилдик берет? Медотходдорду жыйноочу мекеменин директору мурдагы бүгүн ошол жакка киргизбей атат депчи. Медотходдор бүгүнкү күндө кирип атабы? Автоунаалардын дөңгөлөктөрү очистка болуп атабы? Ал жактагы санитардык коопсуздук жөнүндө сөз кылып болбойт да. Эми маселени чече албай аткандан кийин эми чекит коюш керек да. Бул нерсеге президентти саботаж кылып атышат. Ачык айтканда. Мына экология министрлиги Динара Кутманова, сиз министрлик, килтейген министрликте отурасыздар. Жогоруда адамдар айтып атат. Биз канча жолу бардык. Биз өкүлдөрүңүздөрдү алып барып ошол жерге көрсөттүк. Мынауга канча штраф саласыңар деп. Бирок жыйынтык жок. Силерди президент же бийлик иштегиле деп койду да. Мына мэрдин акыбалы сиздерге мамилеси өзү келген жок. Ошонун конкреттүү суроого жооп алыш керек эле. Мен журналист катары үмүтүмдү үзүп, булардан маселени көтөрүп баргым келбей калды. Анткени биринчи мэр болуп келгенде мен журналисттерди угам, мен булардын критикасын колдойм, жана жардам бергиле деп чакырган. Биз ишенип албага барып айтсак, тескерисинче жамандап чыгып атат кайра артыбыздан. Буга чейин мына Айбек Жунушалиев ал жакшы иштеген экен. Биз ага наалып, напчы, бей, монда кылып атасыңар, тигинде кылып атасыңар. Бүгүнкү акыбал хуже болуп калды да. Ошон үчүн эми мен өтүнөм, урматтуу эл өкүлдөрү, сиздер президентке жеткизиңиздер. Чекитти койсун. Эл башы оорубаш керек бул нерсе менен. Мэр чечемдериби чечсин. Мектепти пиар кылып, кайсы жерге барбасын мектептерди бетине кармабай. Эң башкы проблема бүгүн ушул полигонду чечиш керек эле. Рахмат. Рахмат, Улук мырза.